Aka to'g'onlar taqir Qitayda Shahman, Hovo, Oman, Strak degandir, Jefang degandir. Bardaq mashlar bor. Qanday kerak bo'lsa balansanglar bo'ladi. Shunday mashinalar bor. Oman dikenal, Jefang, Now Strak, Nada Strak. Oman dike. Shunday mashinalar kengir. Ana bundan sırt betinde mashilka Volvo, kran, ekskavator, Porsche, traktor, spetsexnikanın liboy türün zakaz bersеңиздер болот. Okey. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар, Lowell'дун 160 WT 160'тык. Адаттагы Hovo'лордон 2 эсе келет. Күчү 5 700 канча ат күчү да. Примерно карасаңыздар мына кеңдигин. Мына эки машинанын кеңдигиндей чыгат да. Мындай адаттагы Hovo'лордон мындан 2 эсе келет туурасы. Bu gömür kanlarına işley turgan maşinlar. Adаттагы силер көрүп аткандай Hovo'нун дөңгөлөк тургандай чыгат го. Бунукун карасаңыздар анда да чыгат. Экөөнүн дөңгөлөгүн салыштырсаңар. Ушундай күчтүү кен көмүр кандарын иштетем дегендер болсоңор байлансаңар болот. 50-60 мына бул арткысы эки дөңгөлөктүн оорлук көтөрүмдүүлүгү 60 тонна. Анан кийин алдыныкы 30 тонна. Анан кийин буга чыга турган болсок, мынакей туугандар. Ушундай да. Мына шопурдун орду мына жер. Орду бар. Штам бул жер ушундай. Анан мына болсо, бул мынанын жарымынча кичигирээк экен бул. Бул просто бир 30 кубтан үстүндө окшойт. 35. Просто мына 40-50 кубтуктай турат да. Мына чоң кен. Мына бул Шүгөңдүккө, мына бул Volvo'нуку, Lowell'дуку. Мына бул кичиге, наркысы чоң. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Мына Jefang кытайский 560 ат күчү 2021-жылдыкы. Көрүп атканыңыздардай. Машинанын алет таза. Андай. Машина ички салонун көрүп эле. Салонун карасаңыздар, ички салону. Машина ички салондору. İçinde kanser peçkaları bardығы толық. Қанасырдай. Şuna çıkan.
2 карават, қош карават. $560 ат күчі. Ассаламу-алейкум, құрметті онда жоқтырыңыздар. Scania X-Sport болып кірген Қытайға. КамАЗ айдаған байкерлер біледі. Scania ең дүниеде күшті маркелердің бірі. КамАЗчы байкерлердің түшінде дағы көріп тұрған машинасы да. Бұл 2018 жылы зауыттан шыққан, Қытайға 2019 жылы кіріп, 2019 жылы айдалған ат күші, 500 ат күші. Жаңа экспорт нұсқасы. Анан кейін бұл машинаның артына дөңгөлөгү көтөрүлөт. Ана прицеп сүргөндө курук жүк жок абаласында мына дөңгөлөктү көтөрүп алсаңыздар болот, мына дөңгөлөктөн жүрө берет. Арты жел менен мына европейский нак. Мінекей, мына жерден мына көтөрүлөт. Машинаның абасы жакшы туугандар, таза. Эч кандай ремонтка түшкөн, наркотик жумуштары жок. Карасаңыздар. Немесе машина ички салонмен тааш өтөлү. Бисмилла, машина ичин карасаңыздар. Үстүндө хайнеги бар, түндүк ачыла турган түрү. Орындуктары бардыгы кнопкалык, автомат менен. Машина ички салону, бул жерде камера бар. Үстү 2 кабат карават, мынакей. Карасаңыздар. Мына түшүрүп койсо болот да, мына караватын. Түшүрүп алып кеткен да. 2 карават. Анан кийин бул жерде бүтүн шкафтары бар. Ачкыч менен ачылат экен да бардыгы. Мындай экен ана. Мынакей. Үстү ачыла турган түр экен. Ушул машина кимге керек болсо байлансаңыздар болот. Азыр ээси жок экен, ошого басым бизишке аргасымын. Просто керектүүлөр болсо байланышкыла. Эртегече бааларын тактап берем. Scania X-Sport вариантты 500 ат күчү. Саламатсыздар, урматтуу жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар кытайский Dongfeng Tianlong GX 560 ат күчү. Кытайский 6-чы ретке жаңаланган нускасы. Анан кийин дөңгөлөктүн жыгычанын кытайча шуба. Нагычанын тайчылай. Мәте чаршуба. Арты карасаңыздар жел менен кылына турганы. Ушундай модели. Машина турган тур куалети. Dongfeng Tianlong. Карасаңыздар, орындуктун бардыгы автоматтык. Машинанын ичи автоном, кондиционер, печка толук бар. Үстүндө сандыктары такыр. Кеңири алды. Кнопка менен оталат. Окей. Ушундай. Эгер ушул машина кимге керек болсо байлансаңыздар болот. 2022 жылдын машинасы, 2022 3-чы айдыкы. Заводдон чыккан жыл просто иштегени 2022 6-чы ай чамасында. Кыргызстанга жетиши $53,000.